Саламатсыздар достор. Биз азыр мына Бишкекте номер 2 төрөт үйүндө турабыз. Бул жакка ушул биздин жакындардан бирөө төрөп ошого келген элек. Келип бир жагдайга күбө болдук да. Ушул төрөт үйүндө абдан көп ушундай бизге даттануулар, кайрылуулар түшүп атат. Ушул Кесирева боюнча операция жолу менен төрөтүүдөн, андан сырткары деги эле ушул төрөттөгү акчалар боюнча дагы мындай даттангандардын аягы тыйылбай атат да. Анан өзүбүз келсек, мына өзүңүздөр азыр көрөсүздөр. Эми мына мен да титирип атам, телефон титирип атат. Бул апалар келип, эми азыр тихий час экен. Тихий часта дагы 1 саат турат. Барыбыз 1 саат турабыз бу жердечи. Биздин жаңы келген министрге бир айтып, ушул жакта реформаны бир алгылыктуу жасап коюшса өлө эле дейм да. Тиги временщик министрдин колунан келбеди бир бул тармакты оңоо. Анан эми жаңысы келди, эми жаңы дагы нени кыйратып аткандай бир иш көрсөтө элек. Эми мынаны караңыздар. Бул жерде тихий час деп койгон, эшик бек. Бул бек. Эми эмне үчүн бул жерди бекитип коюшту? Урматтуу саламаттык сактоо министрлиги. Бул жер зал ожидания. Жарандар күтүү үчүн ушул жерге отуруп суукта отурса бул жерде эмне болот эле? Эмне үчүн бул жерди бекитип алдыңар? Те ичинде мейли кирбесин, ал жакты санитардын коопсуз зона дегиле. Кооптуу зона дегиле. Мына жерге кирип, жарандар мына суукта титиребей, жок дегенде тихий часта ушул жерге отурса болбойбу? Азыр мен наркы тарабында көрсөтөм. Канча болду апа келгениңизге, сиз неже? Келгенде 1 саат болду. 1 сааттан бери турасызбы? Неге келдиңиз? Кайынсиңдим төрөп бул жерге жаткан ошого. Канча күн болду? 2 күн болду. Кирпиктериңиз мына агарып кетиптир. Урматтуу достор, көрдүңөрбү суукту? Мына эжекеңиздин кирпиги аяз болуп калыптыр. Анан эми монтип колунда суу сумкасы турат. Ушулар эми жөн эле мына жерге кирип отурса, эмне болот эле? Бул 2-чи роддомдо бир кандай деген деп бааласак болот да, ушул 2-чи роддомдун главврачтарын, жетекчилеринчи. Ушулар кандай оозуна келген буйрук чыгарып кое береби? Абдан бир өкүнүчтүү жагдай да. Өкүнүчтүү жагдай. Эми министрге айтып койгулачы достор, ушул жерди ачып койсун азыр. Ушул жерде ушул апалар, ушул төрөгөн үй бүлөлөрдүн туугандары келип отуруп турсун, ошого уруксат бергиле деп министрден сураналы деп ушул түз эфирге чыгып атабыз да. Сиз кимге келдиңиз байке? Аты жөнүңүз кандай? Мен атым Жайлобек. Келинчегиме келгем, келинчегим төрөп. Качан төрөдү? Түндө саат 10-да төрөгөн. Ошондон азыр реанимацияда болчу. Мен тамак-самак алып алып келсем, эшиги бек экен, мына эшикте турам, 1 саат болуп калды. 1 сааттан бери турабыз. Саат. Төрөткөндө кандай? Акча алган жокму? Акча пока алган жок. Билесиз акысыз экендигин. Акылбек Жапаров эле күпүлдөдү эле го баягы. Азыр мен сиздерге көрсөтүп берем. Бул жерде илинип туруш керек депчи. Ошого хотя бы Акылбек Жапаров ушундай сүйлөгөнүнө жеткиздик эле. Ушул операция жолдору акысыз. Бизде ушундай 6 жашка чейинки балдар акысыз деген элементардуу бир көрүнүштөрдү. Ошого да өлүп талып эме болуп кетишкен. Апа, сиз канча болду келгениңизге? 1 саат болуп калды. Үшүрүңүзбү? Ооба да. Эми жүрүңүздөр, те астына наркы тарабына барып отуруп туралы, ошол жактан мен аштырдым. Ошол жагына барабыз. Монтип биздин жарандар ар бир айнекке барып такылдатып, суугунда ушундай эме болуп атат. Бул медицина тармагы кандай кылсак оңолот, не кылса оңолот, булар качан бир адам болот да.
Сиздер канча болду келгениңиздерге? Жарым эле бердик азыр. Мына кичинекей жаш балдар турат да мына жердечи. Муну ачып койсо, өлөбү дейбиз да, ушул. Өлүп кетишеби ушуну ачып койсочу. Эми азыр жүрүңүздөр, биягын ачтырдык, ошол жака отуруп туруңуздар. Биз келсек, мына экинчи роддомдун айланасы тим эле кумурскадай эл эшикте, ушул эшикте турат да. Мына инспекторлор келди. Саламатсыздарбы? Эмеден чакырдыбы? Больницадан. Жүрүңүздөр, жакшы экен аябай. Биз келсек, ушул милицияны чакырыптыр тиги эмелер. Бул ушул экинчи роддом. Экинчи төрөт үйү. Ушул экинчи төрөт үйүндө келсек, ушул эшикти да жаап алыптыр, наркы эшикти да жаап алыптыр. Анан биз айтып дарыгерлерди чакырып могу эшикти ачтырдык. Ачтыргандан кийин азыр буяка жарандар кирди. Азыр эми жүрүңүздөр, буяка кирип отуруп туруңуздар. Бул жакты ачтырып койдук. Бул жер жарандар кабыл ала турган, жарандар ушул жерде отура турган күтүү залы. Аны бул жерди тигилер төрөй турган келиндерди ушул жерге киргизип коюптур дагы, бияктан карабай атат да. Анан бир келсек, ушул жерде бир келин мынауга жөлөнүп алып, төрөй турган, толготуп аткан аял ушун жөлөнүп отурат да, соокта дирилдеп. Саламатсызбы? Аты жөнүңүз ким? Менин атым Улукбек. Көз карандысыз журналист. Сиздин аты жөнүңүз ким? Эркин акушеркамын. Экинчи роддомдо эмне болуп иштейсиз? Акушерка болуп иштейсиз. Сиздин функцияңыз кандай? Акушерканын. Менин функциям эшиктен толготуп келген аялдарды кабыл алуу. Толготуп келгендерди кабыл алуу. Толготуп келген беременныйлерди кабыл алуу. Жүрүңүз эми. Атыңызды унутуп калдым. Эркин. Эркин эже, жүрүңүз. Жүрүңүз. Могу эшикте азыр өлдү дегенде бир 30 градуска чейинки суук болуп атат. Ушул суукту сезип атасызбы? Сезип атабыз. Ушул суукта кайсы бети бетон дарыгер айтып атабы сизге, приказ берип атабы, бул экинчи роддомдун главврачыбы эмне үчүн ушундай суукта могу жерде кабыл алуу бөлүмү дейт. Бул жерде жарандарды силер кабыл аласыңар. Жөн тургула, азыр айтып коеюн. Мага уруксат бересизби? Менин милдетим эшиктен келген беременный аялдарды кабыл алуу. Анан бул жерге неметпейбиз. Тиги беременныйлер только кирет, беременныйлерге ожидание. Бизде ушундай приказ бар. Анан посетительдерди биз киргизе албайбыз да. Азыр кириптен убагы. Таңкы 6-дан азыр макул түшүндүм. Таңкы 6-дан эже чакырыңыз. Сиздер канча убакытта болду келгениңиздерге? 2 сааттан бери эшикте отурасыздар. Мына суукта. Биз азыр келсек, мына ушул жылыткычты кучактап, бир боюнда бар келин отурат да. Боюнда бар келин бул могу жака кирип, врачтардын көзөмөлүндө болуп, ичинде кабыл алынып отуруш керек эле. Ал байкуштун таанышы жокпу же мындай бир бечарабы? Ошол жерде бурчта отурат. Биз келсек, анан айткандан кийин бул жака киргиздик. Сиздер канча болду келгениңиз? Эртең мен 9-да келгем. Аты жөнүңүз кандай? Элбек уулу Бейшембек. 9-да келгем, 9-дан бери эшикте отурабыз. Азыр бул жакта азыр келинчем бир толготуп атам дейт, бирок эчим карабай атат дейт. Азыр бул эжеге айтсам, бул эже айтып атат, азыр ичте врачта отуруп ошого карайт деп. Эчим келбейт деп айтып атат. Бош койгулар бар, беременный бар, толготкондар бар. Эже, бул жакта бир толготкон аялды карабай атыпсыздарбы? Монтип. Бул дарыгерлерге кандай сабак болот, кандай деп айтыш керек буларга? Канчадан бери турасыздар сиздер? Мен бир 2 саат болду келгениме. Эшикте турасыз. Узундап келгем. Анан тышта турбагандан киргизбесе каякта турабыз анан. Киргизбесе туруп тышта. Могу суукта. Анан эмне кылабыз? Сиз дагы? Толуп калдым кадимгидей. Ооба. Туруп тышта. Сиз Тышта 2 саат болду эшикте. Ошо баарыбыз эле тышта турдук эшикте. ал жагына да киргизбей атабы. Аяка да киргизбейт, аяка кирсек тихий час болду деп чыгарды, эшикте турдук, эшиктен ооруп калабыз деп турабыз го да кетиң. Анан биздин алып келген
Tigi gelinim dagы 2 saat Бишкекте туруп жаңы эле кирди. 2 saat туруп. Бул экинчи төрөтүйү. Азыр эле бизге биринчи байланышып атты эле. 13 миң деп ким айтып атты эле? Операция жолу менен төрөөгө дагы акча сурап аткандыгын айтып атат да. Аты жөнүн Милиция, вызовите. 102 час. Бул кыз экинчи роддомдо. Не надо меня снимать, я тоже свои права знаю, да, тебе? Экинчи роддомдо Выйдите. дарыгер экен. Не надо меня снимать. Жок, сиз Мен тактайлыгым. Келинчем кирген тоого тоот эч ким карабайт атат мына. Чалып атат тиякта эч ким караган жок деп. кайсы жагында? Жаңы эле билбейм качан ушул жакка киргизген мен. Чалып атат эч ким карабайт атат деп. Не только бул эмес. Бүт карабайт чалып. Бул жерде аракта деле толтура местасы бар. Бүт жаап коюшкан. Полный жаап коюшкан. Бүт элдин баары сыртта турат. Мен түндө мына 1-декабрда келинчегимди төрөп бул жакка келгем. Азыр келинчегим жатат. Мен түнкү саат 9-да ушул жерде болдум. Эшикте турдум, до концачы. Болсо бүт эле эшикте турабыз. Бүт эшикте Эртең келемиз, эртеден бери эшикте турабыз баарыбыз. Машинеси жоктор мына сыртта келди тип Эми урматтуу көрөрмөн. аял колготуп келди. Машина бар, машинада тоңуп отурат тиз эле. Мен азыр сиздерге түшүнүктүү болуш үчүн көрсөтөлү. Бул жер атайын жарандарды кабыл алуучу бөлмө. Бул экинчи роддомдо. Анан ушул азыр биз бул жерге келсек 2 сааттан бери ушул жерге жарандарды киргизбей бул жакты жаап коюптур бул жерде. Бул жерден илип коюп, анан мындай суукта, мынтип дирилдеп биздин келген жарандар кадимкидей ушу суукта, сууктун кыштын акыбалын карап коюңуздар эми. Ушундай ызгаарда мына ушинтип бул жерди бекитип алышат. Мен атласский анемия менен ооруйм. Онкобольной, Онкологический больницада гематология. Анан суукка туруп өтө үшүгөнгө да болбойт. Анан келиним толготуп калып алып келгенбиз бу жерге. Анан ошо бу жерге киргенге болбойт, бу жерге турбагыла деп эле эшикке кубалап. Анан эшикте үшүп калдык. Андан тигил эшигине барсак аяктан да кубалады. Бу жерге такыр врачтар да, санитаркалар да, акушеркалар да киргизбей койду. Эшикке туруп тургула депчи. Анан эшикте турганбыз, анан ошону менен 3 саат туруп калдык эшикте. Анан сурансаңыз не деди? Телефонуңузга чалып атат. Болбойт, киргенге болбойт, эшиктен күткүлө деди бизди. Бу жерге турганга болбойт, эшиктен күткүлө деп эле эшикте туруп атабыз. Анан могу жерден могу жактан столго отуруп турайын деп тиги жерден стол сураптырсыз. Анан ага да бербей койду. Могу оосто стол бар экен, мен ош жерге да отурайын десем, а жерге да болбойт. Урматтуу тергөөчүлөр, кандай кылалы? Азыр мыйзам чегине баарын кабылабыз. кагазыңызды бериңиз, арыз жазалы. Негизи мына жерди сиз эми мына жерде отурасыздар, Ленин районунун тергөөчүлөрү. Алдыңыздарда прокурорлор турат, Ленин районунун прокурорлору. Оң жагыңыздарда бир 100 метр жерде ушул номер 2 төрөткана турат. Ушул жердеги мыйзамсыздыкка көңүл буруп, бул жакка жарандардын укугун коргоп, бул жактан коррупция айтпай эле коелу ал жөнүндө. Элементардуу адамдарды мындай итке мамиле кылгандай кылбай кичине могу жерге жакшынакай отургуздар туруп, ушул жерге кирип отуруп элементардуу могу суукта кыйналбасын да, ошол нерсени камсыздап туруңуздар. Хорошо, мыйзам чегине баарын чара көрөбүз. Азыр жүрүңүз, ичине кайсы дарыгер бүгүн дежурныйда экен? Мына адамдар тамак алып келип атат могу жерде, мына. Бул тамактарды ыстыгында ичиш керек, мына тамактарды. Анан Айылдан келгенбиз, биз тамакты алдык. Бул адамдар 2 саат Ай, көчөдө калдык суукта. Бирөө караган жок, неге келдиң деген жок бизди бу жерде. Кызыбыз бүгүн эртелеп төрөгөн. Ого ыстык тамак керек. Апа сүт алып келиң, тамак алып келиң. Мына тамакты элементардуу азыр сиз милициясыз. Арызды мындай кылалы, арызды жаза бересиздер, аны 14 күндө карай бересиздер. Азыр мына кишилердин жарандардын тамак аштарын дежурный врачка айтыңыз. Азыр бардык тамактарды кабыл алсын, жарандарга ыстыгында тамактар жетсин. Ошону камсыздап бериңиз. Эшикте тамак жеткизе албай аткандарды чакырыңыздар, берсин. Тамак алып келип келиндеринечи, ошолорду өздөрүнүн жеткирип коесуздарбы? Эмне билиспейсиздер? Тамактар толуп калбадыбы эшикте 2 сааттан бери? 2 саат калган жок, 2 сааттан бери ачып турат, алып атабыз. Кана алып атканыңар? Мына карасаңар, турбайбы? Албай атпайсыңарбы? Бергиле тамактарды бергиле. Тамактарыңызды бериңиздер, киргизип берет.
Функцияңыздар ушул да эмне үчүн шуну сөзсүз түрдө милиция келип айтыш керек. Айтсаңыз. Неге Эже кел, алып кел. Тамактарды бергиле. Аты жөнүн жазып алып бергиле. Кубанова Айзада, Емиш балада. Үчүнчү бала Кубанова Айзада. Кубанова Айзада. Мына Төрткө чейин жерде туруш керек экен да адамдарчы. Тиги Мына тамактар тамак алгандай ар биринде пакет. Мына жагына да жазып. Кана баягы кыйын болуп аткан медсестра каякта чакырбайсыңарбы? мына кел, оны. Üçüncü palata. Кийинки ким бар дагы? Кел, тамактарды бергиле. Эжеге бергиле. 4-cü palata Toygunbayeva Gülzar. Birinci etap. Sen Rozal'ın 4-cü palatası var. Patologiya dedi. Patologiyanın özünde eşiği var da şu. Oy açmaya da tanı. Patologiyanın bir yerden albayız. Patologiyanın özünde eşiği var, özünlükü var. Açpay atken ne kılады? Basar azı 4 tane. Tilagova Misqal. Анда то журналист келет, то башка келсе анан баарын кабыл алып берели да бизде 5-ci palata. 5-ci palata Tilagova. Tilagova Misqal. Tilagova. Жок, оокат не муздап калсынбы 4-кө чейин? Tilagova. Эми бул биздин приказ эмес да. Кимдин приказы? Тихий час деген бар бизде. Тихий часта могу жерде дежурда турган санитаркалар эмне кылат? Жана сүйүнчүгө келгенде эле келсеңер, сүйүнчү аласыңар, ошондой эле алсаңар. Сүйүнчүнү тым эле чуркап чыгып алып чыгып турбайсыңар, ошондой алгыла. Сүйүнчүгө жараша кызмат кылыш керекчими? Ondan keyin 2'den 4'e çeyin. Geçki 7'den keyin ertenden 8'e çeyin gelmemizler. Сүйүнчү алгандай эле алыңыздар. Мына эми урматтуу тергөөчү кызматкери, бул жерде Акылбек Жапаров баягыда айтпады беле? Ар бир жерде оорукананын кире беришинде илинип турсун, акысыз көрсөтүлүүчү кызматтар деп. Азыр сураңыз, эмне үчүн илбей атат булар? Бизге жооп бербей койду. Сиз сурасаңыз, балким сизге жооп берет. Такылдатып алып сурап бериңиз бизге. Биз билгибиз келет, мына жарандар билсин. Азыр 13 000 сом дагы бул жерден бир келин келди. Туксаңыз? Окусаңар болот. Бул жерде терроризм деп турат, байке. Бизге терроризмдин кереги жок. Билинип турган, мен кече окугам. Неге алып койдум муну? Чакырыңыз, илсин. Кайсы кызматтар бизге акысыз болуп туруш керек? Эже. Келсе бери. Эже. Бизге тил укпай атат. Сонун болбоду Сиз турбады эле бесплатно депчи. Төрөт бесплатно деп. Кана ошо кагазыңар? Кана? Men bugün geldim. 13 000 сом сурапсыңар бүгүн бир эжене. Ошону илип койсоңарбы? Мен кече көрбөдүм беле. Sizden bunday. Faktını ayttınız, jönlü emne oldu? Жалган айткан жок, мына эл күбө бул жерде. Kim suraптır? 13 000 сураптыр операцияга. Men bilmem, men suraптырмын. Акысыз деген неге жок? Сурабайсың. Мына милицияны да укпай атат. Буларчы. Ачсаңыз. Аялдар төрөгөн келгенде бекер төрөйбү эже? Мына көрдүңүзбү, милицияга мамиле кылып атат. Биз айтпай эле коелу эми. Хорошо, мыйзам чегинде чара көрөбүз байке. Жок, азыркы мыйзам чегинде көргүлө да, мыйзам. Сиз арыз менен кайрылыңыз. Жок, сиз бизге билип бериңизчи, биз арыз менен деле кайрылбай эле коелу. Бизге билип бериңиз. Көрдүңүзбү, биз сизди токотпой атат, бизди Эже. Эже. чакырыңыз анда. Мына кайерде илинип турду эле, кече көрдүңүз беле? Акылбек Жапаров күпүлдөдү эле баягыда, тим эле министр, ой, могу жерде илинип турсун акысыз кызматтар деп. Кана ошол бизди го мейли журналист экенбиз, биздин тилибизди укпайт экен. Килтейген Кыргызстандагы экинчи киши деп аткан Акылбек Жапаровдун сөзүн укпай атсам да, бул да экинчи роддомго эмне деп сөз айтабыз? Жакшы, сизди Кудай жалгап чакырып бергени сонун болуптур да. Токтосоңуз байке? Кечиресиз. Атым Улукбек байке, мен журналистмин. Сизге келинчегиңиз төрөдүбү? Нелерди алып кетип атасыз? Печка алып келдим. Печка жылыткычпы? Не жок бекен бuyakta? Жок, муздак атпайбы. Муздак? Бүгүн эле жана эле келдик. Мо бумага эмне алып келдиңиз? Буга керек келди. Мына больницада кайсы продукциялар менен камсыздандырылды? Элементардуу бумагандагы үйдөн ташып келип, жылыткычты да үйдөн ташып келеби? Мына урматтуу министр. Рахмат байке. Кайсы палата сиздики, кечиресиз? 5-чи палата? 5-чи палата патология. Патология. Ал. Ким бекитти? Зал ожидания ачып койбоду эже күн суукта.
Бердичи, мен ұқсаңыз, мен жалғыз айтып ашқандайчы, сейчас минуточку. Мы еді, тін айнекті талқылап салышты тігіне. Тарсылдатып берші, тігін айнек. Ашпасаңар сонда қылып таны. Жоқ, берді осы, мен талқыласам, мұны да талқылап салышына. Пожалуйста, тихичасы жауап қоюла. Зал ожиданияны açık қоюла, онда гүл суықта еді, хорошо? Второй этаж, 14-я палата. Бұл жақ біреудің жекеменшік бизнесі бұл жерге бір бөлме беріп қойды. Неге бұл бөлмені кім берді бұларға? Бұл мемлекеттік мекемеде. Мемлекеттік мекемеде бұл жерде сурет шығарған, балдарды суретке тарта тұрған, мына кабинет қылып қойып тұр. Кімдікі бұл? Главврачтікі. Бұғадағы бір көңіл бұрып қойыңыздар. Демен тігі жағын көрелі, тіге дарыгерлерді сұрайлы. 5-ші патологияда жылытқыш алып ташып жатады. Бұл жақта да біреу жылытқыш көтеріп келеді. Салам алейкум байке. Қаяқтан алып келетасыз мұны? Кімдікі бұл? Менікі? Үйден алып келетасыз бұл? Больницаға? Адамға. Қайсы палатаға? Билбеткен ашсаң. Мына жылытқыш ташып кетіп жатады. 37 миллиард бөлінген біздің медицина тармағы. Медицинаға 37 миллиард жылына бөлінеді екен. Елдер жылытқыш көтеріп, өзіңіздер көргендей жылытқыш ташып жүреді. Ачағы екен, главврач кім екен? Бесплатно деген өмеңер бар елі ғой, төрөөгө келгендер бекер төрөттүң. Ошону өмеңер илип койсоңор болот. Бияқта бар так. Неге бияққа койбодуңуз? Сизге кириңиз, биздин арыз боюнча аласыз ба, албайсызбы? Бизди арызыңызды алып ошо. Кирели? Жок, сиз кирбейсиз, сизди киргизе албайм мен. Неге? Ооба, ошол жака барасыз, жогору жактан аласыз, билем мен силерди. Урматтуу милиция, эмне дейсиз буга эми? Барасыз, жок, мен киргизе албайм. Анда сиз да чыгыңыз, жүрүңүз, анда ошол жактан чинукат жазасыз. Бияка азыр бизде карантин болуп атат. Жогору жактан кагаз түрүндө алып келесиңер азыр. Кана сиздин маскаңыз? Мен азыр прием алып атам, мен да чечингенге убакыт бербей атасыңар силер. Биздин тергөөчүнүн да мени да кошо чыгарып таштады. Эмне дейсиз эми? Сөз жок. Качан бизде мамлекеттен өнүгө турган бир 3 белгиси бул сот системасы, билим берүү тармагы, медицина тармагы. Бизде ушул 3 акыбал менен биздин өнүккөнүбүздү, өсүп аткандыгыбызды баалап койсок болот да. Анан медиктердин жагдайы, айлыктары жакшы эле көтөрүлүп атат. Анан жана сүйүнчү алгандай чуркап чыгышса сонун болот эле. Передачаларды да ошондой алып турса. Кандай кылдык? Азыр биз жазабызбы? Кыскача эле кылып жазып койсок болобу? Ошондой кылып коелучу анда. Кана кагазыбыз. Мону кармаганча турабыз. Мына урматтуу көрөрмандар, эми буюрса дагы бул жактагы жагдайды бат-баттан келип чагылдырып турабыз, көрсөтүп турабыз. Бирок бул жерден элди кууп чыга албайт. Бул сөз беребиз сиздерге. Бул боюнча министрге дагы барат окшойбуз. Өз министрге бара турган жагдайлар болуп атат. Бир топ медицинадагы акыбал боюнча мына онкологиядан көтөргөнбүз. Онкологиядагы жагдай дагы деле жолго салынбай атат да. Кыргызстан тарыхында бир дагы онкологиянын жетекчисине кылмыш иши ачылган эмес экен да. Бир статья менен жумуштан кеткенин көрө элекпиз да. Бирок ал жакта коррупция жок, ой сүттөн аппак деген болсо ал адамдын мындай бир жакшылык көрбөй өтөт го дейм. Акыбалды көрдүк, көргөзгөнбүз сиздерге. Ошону кече зам министр айтыптыр. Кактус деген булардын бир атайын медиасы бар. Собственный ал жакка акча төлөп мындай бир эме кылып алган. Саламат сактоо министрлигинин эле ушул мактап жанагындай биздин пактахор депутаттардай пакта коюп турат ошол медиа. Анан ошол жакка зам министр айтыптыр. Ой, биз ал журналисттин ишине байланыштуу эмес, өзүбүздүн планыбызда болгон текшерүү жүргүзгөнбүз онкологияны. Дегенде мындай депчи. Буюрса биз сөзсүз түрдө аны дагы чагылдырабыз, онкологияга дагы жагдайлар иликтенип атат. Буюрса биз аны көтөрөбүз. Медицина тармагы боюнча, төрөттөгү жагдайлар боюнча, балдардын акысыз дарылануусу боюнча, майыптардын акысыз дарылануу боюнча,
пенсионерлердин акысыз дарылануу боюнча жагдайлары мамлекеттик кепилдик программасында так көрсөтүлгөн. Ошол жагдайларды да буюрса дагы алып чыгабыз, көрсөтөбүз дейбиз. Качан медицина оңол боюнча биздин тилибиз тыйылбайт. Биз министрге дагы бара турган жагдайлар бар. Оштогу инфекционный дагы акыбал боюнча дагы шейшептери 2 жылдан ашып кеткен шейшептер, марлы болуп калган шейшептерди биз ала келгенбиз. Аны дагы министрге алып барып беребиз буюрса. Ошол бар болуңуздар.